8 апрель 2020 жыл. Дордой конушу. Бул жакта элдердин баарын көчөгө чыгып кеткен себеби помощь келип аткан экен. Помощь келиптир, бирок үй баары жумушу барларга берип атат дейт. Тааныш билиштик болуп атат дейт. Өзүнүн үйү барлар дагы, квартиранттар дагы баары көчөгө чыгып алган экен. Тааныш билиштик эмес, тинчилик керек деп атышат. Баарына бирдей берсин, помощь берсе деп. Буюрса квартальный жекенин адресин алып барып билгенге аракет кылабыз. Кандай список менен берип атат, кандай кылып берип атышат помощьти. Көчөдө аялдардын баары топтошуп алып, нааразы болуп, доказательстволорубуз бар, заявление жасабыз деп жүрүшкөн убактары. Азыр карантин абагында көчөгө ушинтип көптөн чыгып топтошуп жүргөнү зыян, оору жугушу мүмкүн. Анан помощь келгенде үйү баары деле, жумушу баары деле чыгып алган болбойт. Себеби бул жерде негизинен промышленный район. Кандай десем, Дордой иштебесе көп адам жумушсуз калат. Бул жерде бар квартирада жашап атат. Квартираларына 3000ден квартплат төлөп атышат. Ал квартплаттарында кемитишкен жок. Карантинге байланыштуу, жумуштары жокко байланыштуу. Ошо менен буларда азыр квартирага 3000 сом карызга жашап атышат. Эми көпчүлүгү кайра дагы. Анан продуктыларына акча жок болуп атат. Эгер соседтерибизге наны барбы жокпу карап, ооруп калса дары алып берип коюп атабыз. Бирок жумушу жок, квартирада жашагандарга кандайдыр бир корзинка таратып кеткени туура деп ойлойм. Бул жерде көп айтып атышат, тааныш билиштик болуп атат. Ошонусу туура эмес болуп калды. Элдин көпчүлүгү мындай нааразычылык жаратат да. Анан квартирант кармагандарга айтып кетет элем, силер квартираңардын баасын 3000 болсо 1,5 түшүрсөңүздөр. Элде азыр жумуш жок, продуктылары жок. Жаныңардагы адамдарды карап, ким аябай өтө муктаж болуп атат, ошолорду дагы карап койсоңуздар деп суранып кетмекчимин. Дагы жакынкы арада дагы видео жаратабыз. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бул жерде магазиндеги баалар да ар кандай болуп атат. Бир жерде пияздын килосу 20 сом болсо, бир жерде 25, 30, 35. Буларды дагы келип текшерген адам жок. Алыс жака чыга алышпайт. Мисалга бул жерде азыр аптека иштеген жок. Аптекага барып элементарный дарыларды алып албай атабыз. Анан дагы кимдин кандай ою бар, ким кандай көп нерсени билбей атат, комментарий жазыңыздар.